Assalamu alaikum. Backtesting başlayız. Da bizdeki bir aylık iframe'e geliriz. Maksimal minimal balardı. Belirleyiz bucaktan. Bir aylık iframe'de esasın maksimal basın снятие алып, ырынакта реакция бар ылдыйга данный момент. Ылдыйда бул жерде биздики bir айлык тайфреймде неэффективный зона бар. Буну да белгилеп алабыз. Неделя боюнча бизде resolution блок эгерде келип калса ырынак неделяның максимальный басы, неделяның максимальный басы, неделяның минимальный басы. Бұларды сөз түрде белгілеп алабыз. Керек болады. Так, кішкене сылдырып қойын алдыға. Болсын дейші. Маған керек емес пока. Мен тренд нисходящий көріп жатам данный момент. Дневной хай ушул жер. Бұл дагы биздеки снятиядан кийин реакция бериши мүмкүн ылдыйга. H4 эффектинен реакция бар продажага. Кайта разворот алып жаткан кезде рынок H4 хайт снять алган, бирок пока ал не интересно. Бул жерде биздеки H1 боюнча фрактальный хай бар. Мен азыр рынокты көрөм, байкайм кайсы жакка иштеп берет. Основной негизи мен азыр продажага көрүп жатам да рыноктучу. Көрөйүнчү азыр дневной сделка бар, кандай жүрөт биздики. Так. ПТХ снятия болобу? ПТХ снятия бар, американский сессия рынокто чыкты. Новости болуп кетпесе эле, а так баары жакшы. SNR бар ылдый кызыгында. Көрөлү. Эми вот объем бар продажага. Кана байкайынчы, эмне болуп жатат. Проторговка зонага келди. Мейли. Бул жерден уже мен продажа алсам болот. Проторговка. Запас стоп-лосс коем. Ылдыйкы минимальный зонага тек профит соотношение пробовать 1/2 как раз. 1% рисковать этебиз. SNR'ды пробивать этти рынок. Вот. Пока эч нерсе деп айта албайм бул жерден рынокко. Көрөлү. Просто рыноктун бизге кайсы жакка иштеп берет көрөлү. Ключевой уровеньдерди белгилейм. Ближайшие ликвидностьтарды белгилейм. Ликвидностьтан реакция бар. SNR закреп болсо можно дополнительный стоп-лосс менен продажа алып койгонго. Эми Лондон биздеки жакшы. Вот SNR закреп болду. Просто мен кнопкамды бирөөсүн лишний басып алыптырмын. Бул жактан сделка киргенге возможность болгон. Так, меники азыр преснять алышы мүмкүн рынок өдөгө. Так, үстүңкү ПТХ коеюн стоп-лоссто. Бул жакта биздеки уже ликвидность алган да, рынок преснять кылып болду атышы мүмкүн да. Ошол үчүн стоп-лоссду запас менен койдум. Эффектинеске келиш керек, рынок биринчи келген жок. ПДЛны снятия кылды. Лимитка тура берсин. Так, американский сессия чыкты. Американский сессия биздин лимитканы алып береби? Көрөлү. Так, негизи американский сессия өзү бизге продажага сигнал чыгарып жатат, бирок азыр бизге не интересно ал, мен үчүн лично. Вот уже тек профит алдык го дейм. Бул жактан. Биринчи сделка болсо, же лимитканы алып туруп, аны тек профитке келебизби? Көрөлүчү. Лондонский сессия пока. Вот. Биздики лимитке алган жокпуз.
Бул экинчи сделкабыз биздики иштеп берген жок. Логика бирок туура болгон, бирок иштеп берген жок. Ошол үчүн негизи көбүнчө мен эффективность күтпөйм да. Вот. Аябай жакшы логика менен продажага киргенбиз. Жакшы болгон позиция. Давайте ушул позицияны кененирээк разбор кылып берейин. Ылдыйкы ликвидностька киргенге чейин биздики дагы көп бар экен. Так, ошо деңгээлде турган болсок, бул жакта давайте H4-дөн баштайлы. Так, дневной тайфрейм. Так, дневной тайфрейм боюнча биз ПДХны снятие алганбыз. Дневной хайды H4 боюнча бизде эмне бар бул жерде? H4 боюнча неэффективность бар болчу. Неэффективностьтан реакция болгон ылдыйга. Жана ошондой эле H1 тайфрейм боюнча биздики ликвидность снятие кылган, реакция бар, SNRга закреп болгон, бирок биз үстүңкү M15 SNRдын закреп болгонунан киргенбиз продажага. Эми M15га кирели. Бул жакта бизде эмне бар болчу? Так, снятие бар болгон. M15 фрактал боюнча да алсак болот буну. SNRга закреп болгон. SNRга закреп болор менен продажага киргем. Запас стоп-лосс менен койгом. Бул жерден дальше биздики основной ПТХ снятие 1, фрактал снятие 2, неэффективность 3, SNR 4 подтверждение болгон продажага и отработка жакшы болуп берди. 2%. Давайте. Эми кийинки позицияны көрөйүнчү. Пока не интересно мага бул жерден продажа. Вообще не интересно. Покупка дагы, продажа дагы. Мен мындай жерлерден уже торговать эткем. Снятие бар. Кана дискаунт премиум. Рынок дискаунт сонудан реакция алган. Вот SNRга закреп бер, пожалуйста, можно продажага. Продажага алсам болот бул жерден уже мен. Көрөйүнбү? Так, запас кое албайт экенмин да. Мейли. Эгерде бул стоп-лосс менен жалып турган болсо, мен анда эме кылам. Үстүңкү дискаунтунадан продажага издейм. Модель. Көрөлү. Так, пылны снятие кылды. Рынок разворот алып өйдө кетиши мүмкүн, бирок бул менин оюмча азыр рынок продажага кетип бериш керек. Без убыток койгондо без убыток менен жабылмак экен рынок. Азыр американский сессиядан новость болбосо эле, а так баары жакшы. Күтөм. Модельди күтөм мен. Эгерде иштеп берсе, сонун болмок, Кайта от покупательдер рыноктан ылдыйга кете албай жатат. Эмнегедир? Скорее всего, стоп-лосс. Мен оюмча бул рынок уже проторговка болуп турган деп атышат. Азыр кичинекей чоң тайфреймин көрөйүнчү. Стоп-лоссты эгерде жылдырганга возможность болсо, жылдыра алам да. Фракталдын снятиясы. Вот, стоп-лоссты мен азыр $1800 жылдыра алат экенбиз. Значит, мен 3600. Давайте. Неге дегенде бул жакта H4 фрактал бар экен, ошонун снятиясынан разворот болушу мүмкүн сөзсүз түрдө. Так, азыр мен пока сессияларды карабайм. Эгерде меники азыр $2000 пробуль берсе, мен позициядан чыгам. Вот, $2000 берди. Эмнеге дегенде, анткени меники үстүңкү стоп-лосска келген жок рынок, 1% боюнча калды. Вот, мен теги профитим ушул жерде болчу экен. Көрөлү. Эмне үчүн жылдырдым, анткени подушка безопасность мага керек болчу. Ошол моменттечи именно. Модель иштеп берди. Так, кайрылып кетпесе эле азыр. Вот.
модели отрабатывать этип берди. Эми сделканын логикасын түшүндүрүп берейин. Эмне үчүн мен позицияга кирдим? Так, американский сессиянын максимальный базасын рынок снятия кылды. Израильский сессия менен реакция бар. СНРга закреп болду. Бул биринчи подтверждение. Кайсыл? Бул снятие. Фрактальный снятие. Экинчиси бул дискаунт зонага келип реакция берди. Экинчи подтверждение. Рынокто бизде IFVG бар. Буну полностью рынок пробивать этти. Жана ошондой эле бул жактан иштеп берди. Бул экинчи подтверждение. Үчүнчү подтверждение. Жана ошондой эле биздеки продажага болгон неэффективный зона бар. Бул биздеки төртүнчү подтверждение. СНРда айттым. И төрт подтверждение менен биз продажага кирдик. Биздеки логика аябай жакшы отрабатывать этип берди. Биз үчүн бул удачный сделкалардын бири. Конечно, ортосуна биз кичине туура эмес бир стандарт кылдык. Неге дегенде системага кичине против чыктык. Стоп-лоссты кичине жылдырып запас мененчи, чтобы H4 фракталды снятие кыла турган болсо келип, биз ошол жактан дагы ылдыйга сделка ачмакпыз. Же болбосо өзүбүздүн сделкабызды до конца созуп коймокпуз. Так, 2 позиция, 4% прибыль, менин оюмча бул эң жакшы. Так, эми мен бул жактан эмнени карайм? Бул жактан аналитиканы карап коеюн. Бул жактан 4%, 100% планировать. Торговля меники башталган 29 январда, бүткөн 4 февралда, январь-февраль. Так, сделканын узундугу примерно 2 күн 10 саатка созулган.